катышчылары. Коомдогу жаштардын билим тарбия сапатын жакшыртуу максатында Энелер мектебинин орду жана мааниси аталышында эл аралык форум өткөрүлдү. Форумда Энелер мектебинин орду жана мааниси, ата-эненин үй бүлөдөгү жеке үлгүсү, учурдагы өспүрүмдөрдүн кыял жоруктары, оң терс тарбиянын таасирлери жана балдар менен ата-энелердин ортосундагы мамиле тууралуу айтылды. Бүгүнкү форум көтөрүлүп жаткан маселе өтө маанилүү болуп, жапа тармак ата-энелер, мугалимдер, коомчулук бир болуп, балдарыбыздын тарбиялаштык мындан ары өнүгүп кетишибизге көп косулуктардын жаралышы мүмкүн. Мисалы үчүн, мына Япония, Израиль мамлекетте билим берүү илими балдар тарбия дүйнөдө эң өнүккөн мамлекет катары жашап, жарандардын бакубат жашоого жетишип жатат. Биз алардан эмне кемчилигибиз бар? Региондорду өнүктүрүү, регион өнүкмөй, мамлекет өнүкпөйт. Ошонун бир негизгиси бизде илим билим өнүкпөстөн, бир эле мугалимдерге жүктөбөстөн, ошо энелерди, атанарды, ошондой эле башка коомдордогу жардам менен кетсе, биздин мамлекетибиз качан гана биздин мамлекетибиздин келечеги биздин жаштар, ошон үчүн биз илимибизди, билимибизди жаштардын өсүшү үчүн аябайбыз. Бүгүнкү биздин форумга катышып бергениңиздер чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайм бардыгыңыздарга. Рахмат. Мына мезгил өзгөрдү. 10 жылдан кийин дагы эмне болот? Ошон үчүн биз баардык даяр болуш керек да. Ушул бойдон, ушул темп менен жүрүп отурсак, биз эч нерсе кыла албайбыз да. Бүгүн жаңы парадигмалар пайда болду. Жаңы өнүгүүлөр. Мугалим менен окуучунун ортосундагы эң чоң өзгөрүү пайда болду бүгүн. Мугалим бүгүн кечээкидей түшүндүргүч мугалим эмес. Бүгүн багыт берүүчү, жол көрсөтүүчү мындай айтканда. Ошол акыл маданиятын өстүрө турган, өзүн өзү өстүрүүгө багыттай турган, өзүн өзү өнүктүрүүгө багыттай турган мугалим болуп калды. Жообун мугалим өзү таптырат да. Ошон үчүн кечээки мен мугалим тууралуу айтайын. Мугалим деген кечээки мындай айтканда чоң каяктын үстүндө отурган, астында эки калагы бар мугалим болчу, артында бүт окуучу болчу. Бүгүн бир каякты окуучуга бериш керек да. Мына ошол өнүгүү мындай айтканда. Бүт парадигмалар өзгөрдү. Бүт функциялар өзгөрдү бүгүн. Окуучунун дагы, окутуучунун дагы. Мындай айтканда, окуучу бул толтурула турган идиш эмес. Бул күйгүзө турган шамчырак. Энелер мектеби Лейлек районунун Арка айылындагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору Гапыр Мадаминовдун концепциясынын негизинде жүргүзүлүп, 1995 жылы ачылган. Ошол жылдан тарта аталган мектепте 1000ден ашуун эне бала тарбиялоо боюнча атайын окуудан өттү. Энелер мектебинин таасири менен Гапыр Мадаминов жетектеген гимназиянын 61 бүтүрүүчүсү Кыргыз мамлекеттик медицина академиясында акысыз билим алышса, 51 бүтүрүүчү чет өлкөлөрдөгү окуу жайларда билим алууга жетишти. Гапыр агайдын биз илимин, билимин, өнөрүн, керек болсо жылмаюусун, адамдар менен сүйлөшүүсүн, адамдар менен, балдар менен болгон мамилесин сиңирип, ар бирибиз ушул жерде отургандар республикага жайытышыбыз керек. Бул кишини керек болсо республикадагы мектептердин класстарына алып барып, чакырык менен чакырып туруп, ушул сабак өтүүдө сурансак деле болчу да экен да. Шаардан баштасак болот экен. Биздин эң алыскы региондордун бири, борбордон алыс жайгашкан райондордун биринде жайгашкан ушул мектептин окуучуларынын ийгилигин көрүп мен абдан кубанып, абдан толкунданып отурам. Биздин президентибиз региондорду өнүктүрөлү, региондорду чыңдайлы, региондорду бекемдейли деп бекерден күйүп ушпайт экен. Ал илим билимден, ошол мектептен башталарына бүгүн анык көзүбүз жетип отурат да. Демек, биз региондорду албетте өнүктүрө алат экенбиз. Анткени ушундай жаштар, ушундай мугалимдер бизде бар экен, уучубуз кур эмес экен. Республикалар бөлүнүп жарылып, биздин баягы баалуулуктарыбыз жоголуп, жаштар уюмунда тарбия тарбия бузулуп аткан мезгилде, окуу тарбия чачылып аткан мезгилде 92 жылдары ушул методун баштаган. Мына бүгүнкү күнү бул Гапыр мөмөсү төгүлүп турган бир дарак. Мына бүгүнкү сүйлөп аткандар, келип баягында бу жерде доклад жасап аткандар, көптөгөн райондордогу таркалып аткан мектептер буга далил катары болот. Менимче
Бул кут болсун. Ушул канча жолу өтүп кетсе, мен өзүмчө ойлойм да, мына бул жерде жетекчиси отурат, илимий жетекчиси. Кандидаттыгын жактайт деп. Гафурдун илими жазган китептери бул кандидат эмес, бүгүн докторлук кылайык. Докторуна кылайык болот деп эсептейм. Форум эл аралык деңгээлде өткөрүлдү. Кошуна Тажикстан Республикасынан, Кыргызстандын 7 дубанынан билим берүүнүн алдыңкылары чакырылды. Энелер мектебинин жайылып жатканы абдан жакшы көрүнүш. Эмне себептен дегенде, балага мугалимден дагы, атадан дагы, бир туугандан дагы, достон дагы эң таасирдүү апа болот. Апа оку десе окуйт, окуга десе окубайт. Көп апалар бар, сен министр болот белең, эшек кайтар, кой кайтар деп жүрүп, балдар билимге кызыкпай калып атат да. Аны эгерде апа туура түшүнүп, балам билимге алышың керек, бул биздин келечек, өзүңүн, элдин журттун бактысына бул абдан маанилүү деген тарбия бере турган болсо, бала сөзсүз окуйт. Мына Баткен облусу өткөн жылы республикалык олимпиадада 3-чү орунду алды окшойт. Командалык эсепте ушул энелер мектебинин жайылгандыгынын берекеси. Бул өтө маанилүү. Экинчиден бүгүнкү иш-чара дагы маанилүү жагы элибиздин журтубуздун биримдигинин күчөсүнө себеп болуп атат да. Өзү Кыргызстанда, ар бир Кыргызстандын жер жерлерин көрүп чыкса жакшы болот эле. Мисалы өмүрүндө Баткенге бир жолу келбеген, келишти ойлобогондо эле кыргызстандыктар канча. Ошол эле мезгилде Баткен тууралуу көрбөй туруп пикирде жүргөндөр бар да, Баткен тигиндей мындай депчи. Кыргызстанда эки эле жерге барабыз, Бишкек менен Ош. Ушинтип кыдырсак, баягы көздө мээр болот да. Адамдар көздөрү чагылса, тизе кетсе, тигишип баарлашса, кадимкидей ынтымак береке келет. Ошол өңүттөн дагы абдан бир маанилүү иш болуп атат да. 17 киши делегация болуп Колубосунан келди. Жүдө аябай көп жакшы нерселерди өзүбүз көзүбүз менен көрүп, аябай суктанып жатабыз. Жакшы иш-чара экен, жакшы уюштурулуптур. Анан биз дагы ушул өзүбүздүн областка дагы ушундай ата-энелер университетин деген эмеде багытта мектептерге ошолорду жайылталы деп баштап келатканбыз. Анан ушул жерден дагы опыт алмашып, өзүбүздүн көлүбүзгө ушул тажрыйбаны жайылталы деген максатта турабыз. Ата-энелер мектеби 2014 жылы Лейлек районунун Жаңжыр айыл өкмөтүндө өткөрүлгөн. Бардыгыбыз ошондо абдан таң калганбыз, катышканбыз, суроолорду бергенбиз. Бала тарбиялоодо үй-бүлөнүн бекемдигин арттыруу, тарбия жана билим сапатын жакшыртуудагы эненин орду маанилүү экендигин эске алып, Гапар агай энелер мектеби окуусунун автордук программасын түзгөн. Ал боюнча ата-энелер сиздер үчүн методикалык колдонмосу жарык көргөн. Программанын негизинде энелерге жыл сайын атайын лекция, практикалык сабактарды өтүп турат. Эми энелер мектеби ар бир класска, мен кыска жыйынтыктап атам, ар бир класста 9 айга 2 сааттан, анын 1 сааты кыскача теория, 2 сааты практика. Мана программасы бар. 9 айга 18-20 саат. Энелер баласы 8 болсо, 9 болсо, 10 классын 10 болсо, бирге баласы менен бирге кете берет. Анан кийин 11 классты бүткөндө энелер дагы энелер мектебини бүтөт, экзамен тапшырат. Бизде экзамен тапшырат, билет алат энелер бала тарбиясы боюнча. Мына ошондо эң сонун болот экен. Ата-эне эгер баласыны жакшы тарбияласа, канчалаган киреше болот экен. Азыр медакадемиянын 1 жылдык контрагы 50 000 сом болсо, эгер 7 жыл окуйт эде 350 000 сом үй-бүлөгө киреше болот экен. Эгер 11 жыл окуй турган болсо, эгер 500 миллион, мынауну ата-энелерге түшүндүрүш керек. Көбүнчө ата-энелер мындай жооп берет экен: ай балам, эми ушу энелерди окутуш бул майда иш да. Кээде мугалимдер, директорлорубуз рахмат Баткендин бардыгы колдошуп жатат. Бирок кээ-бирде мындай сөздү угуп калабыз: эми баласын окутканыбыз аз келип, энесин да окутабыз, бул Гапар агайда баш оору болду, каяктан чыкты ушул агай депчи. Ал туура бул майда иш деп. Ошого бир этнопедагогикада мындай жооп берет экен: Балтабулат Такурович, сиздин үргөткөн тарбияңыздан үлгү келтирейин. Башталат турмуш майдадан, байкабайт аны өзү майда адам. Гапар Мадаминовдун ата-энелер сиздер үчүн китебинде жазылгандай, балдардын тарбия мүнөзүндөгү бардык кемчиликтердин тамыры үй-бүлө, ата-эне тарбиясынын кемчилигине барып такалат. Ошол үй-бүлөдөгү кош көңүлдүк, аша чабуу, тарбиянын баалуулугун, зарылдыгын түшүнбөө, тарбиялоону билбегендик, жөндөмсүздүктөн, кайдыгерликтен келип чыгат. Албетте балдар тарбиясындагы жетишкендиктер үй-бүлөдөн, энеден алган тарбиядан башталат. Шахрихан Мамажусупова, Максат Акылбеков, Эмил Жороев, Алтын бешик жаңылыктары. Ошон үчүн билим берүү бүгүн 1-орунга чыкты.